Бүгүн биз жогорку кеңеште атайын токтом кабыл алдык, өкмөткө сунуш берип. Эң биринчи нерсе биз ишкерлерге текшерүүнү токтотуп атабыз. 1 жыл салык инспекциясынан башка органдар ишкерге тийишпесин деп. Анан салык жагынан жеңилдиктерди берип атабыз. Анан баягы салыкты убагында төлөй албай калган үчүн аягында штраф төлөй тургандарды токтотуп атабыз. Анан эң чоң негизги нерсенин бири акыбатта коомчулукта көп сөз болуп атат. Бул жеке менчик лабораторияларга, жеке менчик клиникаларга ушул тест өткөрүүгө уруксат берип атабыз. Анткени бул коронавирус мына ушу оорусу байланыштуу мына өзгөчө кырдаал бүткөндөн кийин баары ишке чыгыш керек адамдар көбү. Кээ бир ишканалар өздөрүнүн жумуштарын алып барып, жеке менчик компанияларга алып барып текшертип ишин баштай берсе болот да. Анткени азыркы маалыматтар боюнча 700 миңге жакын адам жумушсуз калып атат. Биз буну кайра тезирээк ордуна келтирбесек, биздин мамлекеттин экономикалык акыбалы оор, аларга мамлекет тарабынан жардам бериш кыйын. Биз аларга шарт түзүп бериш керек. Анан дагы ошол биз орус кыргыз орус өнүктүү фондунан дагы акча алып туруп, ошол кичи жана орто бизнеске грант акча маселе берүүнү дагы карап атабыз. Өкмөт ушуну карагыла депчи. Анткени ошол эле кошуна Өзбекстан $1,5 миллиард бөлүп тур. Ошол кичи жана орто бизнес кармап калган. Анткени бул жумушсуздук бул өтө оор кесепетке алып келет. Элдер өздөрүнүн үй бүлөсүндө тамак аш алып келип алгандан кийин ар кандай кылмыштарга барышы мүмкүн да кээ бир адамдар. Ошон үчүн муну алдын алыш үчүн мамлекет, өкмөт тез арада ушундай чечимдерди кабыл алыш керек. Салык төлөө мөөнөттөрү канча убакытка жылдырылат? Азыр ошол 3 айга чейин ошондой болуп атат. 3 айга чейин төлөбөй турса болот деп. Анан эгер карап көрөбүз, акыбал оорлошсо, бунда абуздарышы мүмкүн да.